Даярдандык. Бул жасаган жумушубуз биз үчүн мындайча айтканда дипломдук иш болду десек да жаңылбайбыз. Аракет кылсаң береке болот. Себеби биз баягы кызыкчанын үстүндө иштеп жүргөндө эле ушул башаламан фильмине даярданып жүргөнбүз да. Эми биздин тааныган көрүүчүлөр көбүнчө кызыкчадан көрүп бизди күлкүлүү гана жагыбызды кабыл алышып, көнүп калышкан. Бирок наоборот кылып көргөнбүз да биз. Да. Мен съемкадан азыр. Чындык кайсыл тарапта? Бул кинодо 50% doğrusu айтмакчы основан на реальных событиях. Жашоодо мен Данияр, Кумар экөөбүз бөлөк адамдарбыз. Мисалы мен тартылып атканда режиссер дагы көп байкап аттым жана ошентип образым кебетем, көзүм бандиттер кылып деп жүргөндө съемочный площадкада режиссер дагы мага кошулуп алып деп жүрдү да, көзүм монда бандитке окшоп. Ушул башаламан фильмде мындай айтканда биз өзүбүздүн образыбызга, мүнөзүбүзгө карата ролдорду бөлүштүргөнбүз. Өзү бул фильмге 1 жылдан ашыгыраак убакыт кетти. Негизинен өзү фильмдин сценарийи bundan 6 жыл мурда өзү жазылган болчу. Ушул улуттук 1-каналдын жардамы менен тартылды. Башында фильмди тартардын алдында биз атайын кастинг жарыялаган болчу. 2 эле адам профессионал актерлорду алдык, калгандары профессионал эмес актерлор. Режиссер Үкүтөө тартып жаткан башаламан киносунда Айжандын ролунда тартылууга сунуш кылды. Айжан менен сымбаттын окшоштугу бул мен кинодо башка адамдын образын жаратам деп кыйналган жокмун. Мындайча айтканда биз өзүбүз ойнодук. Бардыгыбыз эле мындайча орусча айтканда самоучкабыз. Биз мектебибизде эле ошол кинолор болду. Кинолордон көрүп андай мындай жерлерин үйрөнүп жаттап жүрүп, мындай айтканда дипломдор жок. Даярдандык. Бычак сайганда мен бүт күчүм менен бакырышым керек эле да. Съемкадан 2-3 күн тамагым ооруп, ошо үнүм чыкпай калганда тамагым ооруп, жегеме деп сүйлөп калгам. 2 күн, то есть 3 күн съемка болду айында. Шаарга барып катышсамбы деп атам. Эмне дейт потом? Экөөбүздүн диалогубуз көп болуп атты. Ошол 3 күндүн ичинде ал мага өзүнүн небересин эле көрүп калды да мени. Жада калса кеп баратканда бизге белек бичектерин берип, аябай ыраазы болуп бизди узатты. Биз да ыраазы болуп калдык. Биздин Аман менен Шорон жанында таанышкан моментибиз. Ал чак түштү. 1 саат, 2 саат күн ысыкта туруп, кайра бир моментте тартууга туура келди. Кет, азыр репетиция алжан эле. Ысыкта, жайында 40 градус температурада. Эмне карабыз? Фильмде мушташкандарды, секиргендерди, жыгылгандарды биз мурун Onu biz 7 жыл, 6 жыл, 7 жыл мурун эле даярдап койгон. Кытайдын Тайзисуан деген өнөрү, Япониянын Шотакан деген карате өнөрү менен да машыгып жүргөн. Көбүнчө биз баягы Джеки Чан, Джет Ли стилдерин алып, ошолордон карап, тажрыйба алып, кантип жыгылат, эмне жыгылат, анан кийин өзүбүзгө кыргызга кичине жакын кылып, индийский болуп калбасын, тийген дишти учуп кетпесин деп эле ошого. Айжандын башына бутылка жеген эпизодуна дублер берди. Бул эпизод 2 дубльдан турду, но биринчи башка чапканда мен ордунан жылбай турушум керек болду. Экинчи дубльда уже чапканда мен кадрдан чыгып кетишим керек болду. Аябай көп травма жедик.
Кытайдын фильмдеринен да постановкаларын алганбыз. Бирок негизин өзүбүз түздүк. Даже жыгылып баратканда мат кое коюшат да, жекченин астына мат кое коюшат. Жетил секиргенде жиптер менен секиришет. А биздикине бүт реальный болду. Жаакка жеген кокустан эле урматтын колу менин жагыма келип тиет да, күтүлбөгөн жерден жыгылган жеримде кыйын болуп 1-2-3 жолу кайра тартып атып, анан аякысында мен болгон салмагым менен жыгылдым да, ошондо режиссер ошол моментти жакшы деп ошондон кийин токтоду да. İşim olmasın atamesa. Ağzında. 5 мүнөттүк бир атырып үчүн бир күндүк убактыбыз кетип атты да. Дубль көйүп атып чынап эле уйкум келип, жада калсам уктап калаттым да. Кийин монтажга келип, монтаж кылганда адан да кыскарып 3 мүнөткө айланып калып да. Больницадагы болгон съемка. Мен өзүм больницага жаткан эмесмин жана больницадан корком. Реанимацияга кирдим, ал жактан ушунчалык чыкканга шашын. Ал жерде эч кандай диалог, сөздөрүм эч бир эчтеке жок. Жөн гана көзүмдү жумуп жатышым керек, бирок ошентсе да ал жерден чыгып батыраак съемка бүтүп кеткенге абдан шаштым да. Кинодо көбүнчө баягы экстремалдуу жерлер көп болгон. Урулукка киргенде бычакты мойнуна такаганда ошол жери аябай мен коркуп аттым. Себеби чыныгы эле бычак болчу, эч кандай муляж эмес. Ал жерде Аман апасы ары бери булкунуп, ары бери бычагынан чыккан аракет кылыш керек. Мен бычактан коркуп аттым да, ошо тийип кетпесе экен, кесип кетпесе экен. Бул фильмде бир эпизод болгон. Ал эпизоддо Элдербайке Мыктыбек үчөөбүз мушташ керек болду. Мисалы Голливудда же Кытайда Жеки Чандар мисалы бул банкаларды жасалга түрүн жасап алышып, жумшак кылышып, денеге жаракат албай турган кылып, анан колдонушат. А бизде каякта андай нерсе жок. Жок болгондуктан биз тапканыбызга сүйүнүп, ошо натуралдык өзүн колдондук да. А колдонгондо жаракат алып, баш көгөрүп, колдор көгөрүп, этер серилип, биз эптеп тосунуп, жашынып кояттык. А Элдербайке өзү банкамен тепкенде бир эле дубль эмес, көптөгөн дубль болду. Ошондо көп бутар болуп жаракат алып атты. Тартылып атканда баягындай кызыкчан элементтер кошулуп кетип жатты да. Мисалы катып калган нан, Tamam. байпактын жыртыгы, подвалда баягы суу сап суу сураганы. Gel özüm örç. Мостка алып түшүп балдарды. Балдардын арасында мен да бар болчумун да. Сценарий боюнча мени келип тыгыштырыш керек болуп да. Ал мага келип туруп, түшүнбөдүңбү деп иш жолу. Үчүнчүсүнө катыраак уруп бергенде мен урурен деп барып анан өзүм көрмөй бул кой. Бул кино. Өзүм аластып, өзүм кармап калаттым да. Анан кийин алып наркоманиялар буларды биз кийин коштук. Себеби дегенде бул эми азыркы жашоодо эң глобалдуу эле проблемалар болуп атпайбы. Ошол дубльдү азыр эле силердин алдыңарда кайталап көргөзүп коеюн. Мына көрдүңөрбү? Бул нерсени силер жасабагыла, ал үчүн атайын даярдык керек. Аябай эле көп дубльдар болду. Өзüm uyumda öyle kılıp görüver. Кылып көрөр. Kılıp görüver. Sen. Erkek. 1-2 saatten gelin. Gel. Тексттерди унутуп калып аттык. Adamı görmeyip kütüverin lan bu ne lan bu? Давай. Чаңга 1 saat, 2 saat жатканга туура келди, башка моменттер тартылгыча. Бөтөлкө башыма тийип жыгылган моменти чекемен кан агыш керек. Кан токтоп калат. Ал кан алып жыгылып мен бир нече убакыт, бир минута, 2-3 минута жатып күлүп жиберип аттым. Акыркы сааттары чыдабай калып аттык да, көздөр атышып, тексттер унутулуп калган, полный элечи.
Жинга болуп калды, билбейм, шайтанга болуп калды. Эч эле окшошпойт, эч эле окшошпойт. Өчүр. Не dedin? Же сен досуң. Одан кийин Кудайды эстегенде ишибиз алдыга чыгып кетти. Бирок кандай болбосун досум, экөөбүз эски доспуз. Урма турганда мен мына чалканмен барып түшөм да, чалканмен түшкөндө аркамда мындай 4-5 кирпич бар экен да. Жыгылганда айла жок, кадр бузуп калбаш үчүн эле айла жоктон эле образ менен жатып атам, ал бүткөндөн кийин кыйкырышты көрдү. Мен ойлойм, бул фильмди көргөндөн кийин көрүүчү өзүнө мындай туура ушул фильмдин максатын туура кабыл алат дагы, bunday жолдорго барбайт деген ниеттемин.